Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн сиздерге сонун чаккан үйдү көргөзөйүн деп келдим, туугандар. Сиздер ушул видеого башыдан эле лайк кнопканы аябай тапа-тап бардыңар басып, каналга катталбагансыздар, каналга катталып кетсеңер, ушундай сонун так маалыматтарды иншалла биринчилерден көрөсүңөр. Туугандар, комментарийге кайсыл жерден көрүп атканыңарды жазып кеткиле. Туугандар, биз Жалал Абад шаарында птица фабрика районуну билсеңер, ушул птица фабрика районунда жүрөбүз азыр. Бул Капар ата көчөсү. Капар ата көчөсүндө 39 үй. Өтө бийик эмес, и өтө кичинекей эмес. Чаккан, сонун, жашоого даяр адам жашап атат азыр. Кирип, жөн эле жашаш керек үйдү обзоруну калтырып кетейин, достор. Бул жакта мындай 50 метр бассаңар, 4-үнчү автобусту конечныйсы болот, туугандар. Бул жактан киргенде 4-үнчү көчө. Капар ата көчөсү, мына чоң птица фабрика жолундан киргенде 4-үнчү көчө. Мындай туз, азыр мындай жолго чыгып түз барсаңар, кой базарга барасыңар, Жалал Абад кой базарына, туугандар. Ушул жерден сонун 5 соттук үй, жашоо үйү менен, времянка эмес, адам 5 жыл болду өзүмө курган үй дейт бул. Өзү жашайм деп курулган үй сатылат, туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим деп азыр мындай ичине кирелик үйдү. Мындай киргениңерде үйдүн алдында мындай чоң жери бар экен, достор. Бул жерде мындай жүзүм илгени, мына жайында жүзүм илип койсоңор болот экен. Бул жерде мына бирөө, бул жерде дагы бирөө жүзүм бар экен. Туугандар, сонун мындай арчалары менен, зеленый зонасы менен, туугандар. И бул жагы жалаң стяжка кылынган аккуратный мындай үй. Үйдүн размерин айта кетейин мен, достор. Бул жакка 14 метр, бул жагына 10 метр. Ушундай чаккан үй. 3 комната бар экен. И бир студия комнатасы бар экен, достор. Чоң кухнясы менен, прихожкасы менен, и душевой, туалет, санузел, спальниден кирсе болот экен, достор. Ушундай чаккан үй, сонун үй сатууга чыкты. Бул жакта азыр мындай өтүп көргөзөйүн сиздерге. Мындай зеленый зонасы бар экен. Бул үйүн өзүм жашайм деп, бул жакка дагы үй кошом кийинче деп, ушундай чакан үй салган экен жашоого. Ушу 5 жылдан бери өзүм жашап атам дейт бул үйдө. Башынан айта кетейин, полный мебель, себили менен бар жогу өзүнүн личный бүйүмдөрүн алып, калганы ушундай таштап кетет экен үйдү, достор. Жаккан адамга ушул кирип жашаш керек болот экенде. Мебель алам, кухня алам, андай проблемасы жок. Кирип жашай турган үй сатылат, достор. Баасын айта кетем азыр. Сиздерге биринчи обзоруну калтырайын. Бул жакта мындай чоң зеленый зона, кааласаңар бул жерге дагы бир чоң үй салса болот экен. Участокты размери 5 сотук, туугандар. Үй мындай бүрчкө курулган, ошого чоң участок өзү кандай турган болсо ошондой эле чоң 4 сотиги дейлик, мындай 4 сотиги бош турат экен, достор. Азыр үйдүн ичине биринчи үйдүн обзоруну кылайын, туугандар. Үйдүн обзоруну көрүп, кийин сырттан мындай тетиги жерлерди тартып калтырып коем, туугандар. Мына үстүндө түнүкө фон бар жогу жасалган. Эми кафель иштери бар экен сыртында. Үйдүн ээсинин айтышы боюнча. Үйдүн ичинде иши жок, бирок азыр кирип көргөзөм. Бисмиллахиррахманиррахим. Достор, бардыгыбызга насип кылсын ушундай сонун үйдү. Потологун көрсөңөр болот. Ушундай натяжной потолок жасалган. Бул прихожканын узундугу 10 метр, туугандар. 10 метр. Бул жерде мындай сонун диван бар экен. Күзгү. И бул жагы ошол студия сыяктуу кухня. Бул жерге ошол бир кухня коюп алыш керек экен. Бар жогун даярдап койгон, суу кете турган вытяжка бар жогу бар. Жакшы сонун бир кухня жасатып алсаңар өзүңөргө. Бул жакта мына кухонный студиянын размерин айта кетсем, размери бул жакка 6 метр, бул жакка 5 метр экен, достор. Ушундай чоң студия. Телевизор бар жогу бар. И биринчи комната бул детский комната экен, достор. Ушундан тарта кетейин сразу. Детский комнатасы мына, достор. Размери 4ке 4 20 экен. Чоң комната, потолокторуну көрсөңөр. Аябай сонун жасалган. Бул дагы мебели
бар жогу диван, бар жогу калак экен ушундай. Чоң комната, детский. Бул биринчи комнатасы туугандар. Экинчи комнатасы бул жакта спальня экен. Хозяйственный спальня дейтпи? На, бисмиллахиррахманиррахим. Бул спальня, достор. Спальнянын деле размери хутта ушундай. 4 4 размер. Бул дагы бар жок мебелдери калынат. И потолокторун көрсөңөр болот. Вау. Ушундай сонун жасаткан экен. Тетиги жерде брак койгон местасы бар экен. Зымдар даяр. Ушундай чоң шкаф. И бул жакта мына санузел. Санузел да аябай чоң туугандар. 2,5 4 метр. Бул жакта умывальник, ванна, унитаз туугандар. И стиральный машина бар жогу калат дейт. Ушундай сонун мына потологун да көрсөңөр болот. Аябай сонун вау дейт турган потолок. Ушундай санузел бар экен, достор, үйүнүн ичинде. Так, мына хозяйственный спальня. И бул жакта чоң зал сыяктуу дагы бир комната бар экен, достор. Мына, бисмиллахиррахманиррахим. Бул комнатанын размери 5,20 4 экен, достор. Потолоктору ушундай чоң комнатасы дагы бар. Бул жагы ушул полностью мына занавеска бар жогу мен шундай алат экенсиңер да бул үйдүн, достор. Ушол мына 3 комната, бир прихожка, кухонный студия дейтпи? Ошондой студия. Бул квадраты 140 квадрат экен да, үйүнүн квадраты. 140-150 квадрат чыгат. Эми сырттан площадьтын көргөзө кетейин туугандар эми сиздерге. Так, бисмилlah. Түшүп. Но качелясы дагы калат деп тамаша кылды эси. Бул жакта мына достор, мына жерде кладовка бар экен. Ушол силерде кладовкаңар болот экен, бирдеки буюмдар болсо, сарайчык деп коебу, ушундай сарайчык. И арка жагына өтсөңөр, мына бул природный газ, суу бар. И бая айта кетейин туугандар, 3 фаза. Үйгө 3 фаза уланган экен, ток. Суу, ток бар, газ, мындай газ баллон менен природный газ туугандар келе экен бул жакка. И бул жерде биринчи навеси бар экен. Навестин узунасы бул жакка 15 метр, бул жакка 4 метр экен. Ушундай навесчик, бул жерге пристройка кылып баня, летний кухня салсаңар, мына яма ушул жерде экен да, мына. Яма ушул жерге жасалган экен. Үйүнүн полностью суу кете турган ямасы ушул жерге келген. Баняны кийин ушул жерге баня жасасаңар, баняны да ушул жерге улап койсо боло турган туугандар. И бул жакта летний туалети бар. Туалет деле баягындай унитаз, отура турган унитаз болот го. Ошондой унитазы менен аккуратный летний туалети бар экен сыртта. И бул жакта навес бар экен, мындай. Тоок, кой, мал бакканы ушундай навес жасап койгон экен. Бул навестин бул жакка узунасы 9 метр, бул жакка 4 метр экен. 2 этаж, экинчи этажга бая жем-сем койсо болот. И зеленый зона. Достор, аябай чоң зеленый зонасы. Мына жерди көрүп атасыңар, ушунча жер бемал каласаңар үй салгыла дагы, калагандар ушундай чоң бир навес салып кой, мал бакам дегени жер аябай көп экен. Дарактар да эгип койгон. Чоң дарактары дагы бар экен, уже 5-6. Ушундай жаңы салынган үй, достор, 5 жыл, 4 жыл болгон үй сатылат, достор. Баасы жакшы. Варианты дагы бар. Баасыны $90,000 дейт. Ушул үйүн даяр чыгып келип жашай турган үйдү $90,000 баасы, кичине кеми бар. Вариант шаардан квартира болсо, доплатасы менен алам дегендерге ушул вариантты да көрсөңөр болот. Достор, жер үй сонун, мындай шаарга карайт бул район, птица фабрика. Туугандар, жакшы маалымат деп ойлойм. Сиздер колдоп ушул видеону группаларга, үй алам деген алды сатты группаларга тарат койгула, элдер көрсүн. Кызыккандар болсо даяр, мына кышында да чыгып жашай турган үй, чакан үй, аккуратно салынган үй сатылат, достор. Жери менен
Бул жакта койкана, малкана жасап, өзүңөр каалаганыңарды жасатып алсаңар болот. Бу жакта жүзүмдөрү менен навес сонун, ал арчадан келген арчалары менен достор, мына чоң мындай декоративный арчалары дагы бар экен бул үйдө. Ушундай сонун үй сатылат, $90,000 варианты. Шаардан квартира болсо, акчасын сүйлөшүп, квартирага да алмаштыруу жолдору бар. Аккуратный. Мына бул жакта 4 машина, 3 машина батса керек, 3 машинаны коюп, машина бизнесин да кылган адамдарга боло турган үй сатылат экен достор. Кантиңер ушул видео жакты деген ойдомун. Лайкты басасыңар, обязательно элдерге таратып коесуңар. Группаларга таратып, ушул Даниалды күзөтүп турсаңар, ушундай сонун дагы видеолор тезде чыгарып турам туугандар, иншалла сиздерге.